Тұрар, ассалаумағалейкум. Коомчулукта Кытай ушунчалык актуалдуу болот. Ооба. Кошумча акысыз окусак да болот. Пиндодон азыр биз акысыз үйрөтүп атабыз. Именно баягы каникул болуп аткан учурда 10 миң сомдон баштаган ишибиз ушул. Бир учур болгон клиент $1000 жакын товарын. Бирок ал өзү чалып эле мен болду албайм короче деп. Машиналерди сыртына наклейка чаптап чаптаган, Кени клиенттер Пиндодон өтө чоң нерселерди заказ берсе, доставкасы аябай кымбат. Канча акчага уктаганбыз Кытайларга, мен барып алар менен соттошуп, адвокат жалдап деген нерсени баардыгын ошол да. $100,000 деп жүргөн, Анан ошо ойдон мурабей көрүп кеттик. Почти 1 жылдан ашык ташыдык мурабей. Ушундай популярный болуп кетти, биз жетишпедик, ачыгын айтканда. Халал эмес мороженое барбы? Кошумчалар ар кандай да. Эгерде кийим ушундайды табып Кытайдан алып келе алса, жеке менден 5000 сом. Өз өндүрүп чыгардык, ошол кызылды. Кара мен көтөргөндө ондай мятилар болуп калат да. Или ийилип кеткен толук кандуу бензин. Электролордо максимум 2 аттын күчү болот да. То есть бул 5 эсе күчтүү. Мисалы үчүн лаболор 300 миң тегереге, портерлер вообще 600 миң тегереге. Муну алат 215 бир айда актатат.